Бишкек тез жардам чыгат. Алло. Скорая. Каяка? Адрес айтсаңыз. Тез жардам кызматына күнүнө бери дегенде 600 чакыруу келет. Анын баарына үлгүрүп биринчи медициналык жардам көрсөтүү кыйын. Анткени тез жардам унаасы жетишсиз. Азыр шаардык кызматтагы адистештирилген машиналардын саны 35. Бирок ага түшкөн бейтап тескеринче ооруканага аман эсен жетсем деп тилейт. Алар ар бир саат сайын звонтеп турушат. Биз кармалап атабыз деп биз звонтеп турабыз. Биздин чыгармачыл топ тез жардам унаасындагы адистер менен чогуу бейтапка барууну чечтик. Алыскы каттам эмес. Бир эле шаардын бир районунан экинчисине ыкчам жетүүдө жол азабын тарттык. Тез жардам унаасына айдоочулардын басымдуу бөлүгүнүн жол бошотуу ниети да жок. Тез жардам унаасы өчүп күйүүчү жарык менен кетип баратса да, көбүнесе шаар ичиндеги жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустар жол бошотуп бербейт. Тескеринче анын жолун тороп айдагандар да болду. Жип айдагандар, маршруткалар торойт. Анда бараткан адамдын өмүрү кыл учунда турганы эч кимди кызыктырбайт. А мүмкүн тез жардамдын ичинде жолун тозгон айдоочунун жакыны болуп калсачы. Бул тез жардам унаасы 6-кичи райондогу бейтапка биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн кетип баратат. Бирок биздин чыкканыбызга туура 40 мүнөт болду. Жолдогу тыгындар айдоочулардын бул тез жардам унаасына жол бошотпогондон улам өз учурунда жетүү кыйынчылык жаратууда. Ошентип 1 саатка жакын, тагыраак айтканда 55 мүнөт дегенде бейтапка жеттик. 12:10 звонил скоро. Где-то час вот так. Тез жардамдалардын ар бир бейтапка жетүүсү ушундай кыйынчылык кээде эле болбойт. Ар бир чакыруусуна баруу булардын түмөн түйшүгү. Биз үйүбүзгө же болбосо тамактанууга шашып бараткан жок биздин бригадалар. Эң негизгиси ушул бейтапка өзүбүзгө истерге баарыбызга окшогон эле жарандарга жардам бергени шашып баратат. Ошону эч качан унутпасак. Балким ошол сиздин жакыныңызга бараткандыр. Сиздин балаңызга шашып бараткандыр. Тез жардам кызматы бейтапка биринчи медициналык жардам көрсөтүп чыккандан кийин дагы башка чакыруу түштү. Ага кетип бара жатып тез жардамдын унаасын ашып өтүүгө аракет кылган айдоочу башка менен сүзүшүп дагала жаздады. Гүлнара Касымбекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.